Саламатсыңар балдар. Маанай жакшыбы? Анда сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү темабыз атомдун ядросу, электрондук катмарлар деп аталат. Атом орбиталдарынын толтурулушу. Келгиле үй тапшырманы жазып алалы. Биринчи, презентацияны жакшылап окуп дептерге конспект жазгыла. Экинчи, химия окуу китебинен атомдук ядро, электрондук катмарлар темасын окугула. Үчүнчү, темирдин атомунун электрондук конфигурациясын түзгүлө. Анда эмесе келгиле кайталайлы, кандай суроолор силерге. Биринчи, атомдо электрондордун жалпы саны канчага барабар? Баарыбыз ойлонобуз. Экинчи, энергетикалык деңгээл деген эмне? Үчүнчү, магнийдин атомунда канча протон, канча электрон жана нейтрон бар? Төртүнчү, натрий, фосфор жана алтындын атомдорундагы протон, канча электрон, канча нейтрон бар экенин тапкыла. Тапшырма түшүнүктүү болду, Анда эмесе бүгүнкү теманы баштайлы. Электрондук катмар. Демек биз атом деген эмне деп билебиз. Мезгилдик законду да өткөнбүз. Эми ошол электрондук катмар атомдун түзүлүшүн дагы жакшылап үйрөнөбүз бүгүн. Электрондук катмар бул ядрону тегерени байланган атомдогу бардык электрондордун топтому. Эске салып кетсем, атом планетардык моделге ээ. Демек, жанагы күндү планеталар айланып жүргөндөй эле электрондор ядрону айланып жүрүшөт. Ошол ядрону тегеренип байланган атомдогу бардык электрондордун топтомун биз эмне деп атайт экенбиз? Электрондук катмар. Электрондор ядродон ар кандай аралыкта жайгашат. Канчалык электрон ядрого жакын болсо, ал ошончолук электрондук катмардан айрыла албайт. Демек, жакын электрондор оңой менен ядродон айрыла албайт экен. Ядродон электрон алыстаган сайын анын энергиясы жогорулайт, ал эми ядро менен байланышы начарлайт. Деңгээлчелер орбиталдардан турат. Деңгээлчелердеги орбиталдардын саны ал n экинчи даражадагы барабар. Энергетикалык деңгээлдеги электрондордун максималдуу саны бул формула боюнча аныкталат. Электрондук катмар. Биз айтып кеткенбиз, электрондук катмардын санын биз болсо мезгилдин номеринен билебиз. Ошол элемент кайсы мезгилде турса, демек ошончо электрондук катмары бар. Электрондук катмарлар же болбосо энергетикалык деңгээлдер деп да аталат. Бир катмардагы электрондордун топтому бирдей энергияга ээ болушат. Атомдогу энергетикалык деңгээлдердин саны ошол элементтин атому жайгашкан мезгилдин номерине барабар. Демек, биринчи мезгил бир эле электрондук катмары бар. Ошол элементтердин аякта биринчи мезгилде сутек менен гелий турат. Сутектин бир эле электрону бар мынакей. Ал эми гелийдин 2 электрону жайгашкан. Бирок бир эле энергетикалык деңгээл же болбосо электрондук катмар. Экинчи мезгилдин элементтери 2 электрондук катмарлары бар. Демек, 2 энергетикалык деңгээл деп да айтсак болот. Мисалы, карайбыз. Бул элементтер деген. Литийдеги 3 электрон биринчи катмарында 2 электрон жайгашат экен, экинчи катмарында 1 электрон. Көмүртектиктен карайбыз. 2 электрон биринчи катмарында, 4 электрон экинчи катмарында. Демек, 3-мезгилдеги
Elementlerden elektronduk katmarının sаны 3 bolot eкен. 4-cü mezgildeki 4, 5-ci mezgildeki 5, 6-cınıki 6, 7-ciniki 7. 3-cü mezgildeki mınakey kaysı elementlerdeki turat. Argonduk menен misalı karasak 8 elektronu 3-cü katmarında toluq bardығы бар. Energetikалық dengel. Demek kayaktan bilet ekенбиz? Bu mezgildik номерден. Demek kömürtek, kali, gümüş, geli, temirden atomlarına kança energetikалық dengel бар ekenin tapkıla. Kömürtek, kali, gümüş, geli, temir. Energetikалық dengeldir S, P, D, F dengelçelerden turadi. S degen bu şart türündögü dengelçe elektrondur. Al эми P gantel türündö же болбосо 8 türündö gülömdүү 8. D 2 gülömdүү 8, F 3 gülömdүү 8'den turadi. Dengeldeki dengelçelerin sanı anın nomerine barabar. Demek birinci dengel n barabar 1. İkinci dengel n barabar 2. Düşündük. Demek birinci mezgil bir S ile elektronlardan turadi. İkinci mezgil S jana P dengelçelerden turadi. Üçüncü katmar, üçüncü mezgildeki elektronların sanı S, P, D dep atalat. Dördüncü mezgildeki elektronun katmarı dördüncü, alar S, P, D, F dengelçelerden turadi. Elektronların maksimalдуу sanын alıp жүргөн energetikалық dengелдер толтурулган же аяктаган деп аталат. Алар жогорку туруктуулукка жана стабилдүүлүккө ээ. Elektronların azıраак санын alıp жүргөн energetikалық dengелдер аяктаган эмес деңгел деп аталат. Мисалы, биринчи mezgilde turgan elementти alsak, эгерде гелийдикин, сутектикин alsak, анда bir эле elektronu бар, demek аяктаган эмес деңгел деп аталат. Ал эми гелийдики толук аякталган болот. Demek толук аяктаганда канча электрон болуш керек ар бир деңгээлде, ар бир деңгээлчеде. Birinci dengelçede 2 elektron maksimalдуу. Andan aşık bolбойт. 1 же 2. Сутектики 1, калган бардык элементтердики 2 elektron болот. Толук. Ekinci dengelçede S jana P dengelçeler var. 2 dengelçe var. Birincisinde 2, ikincisinde 6 elektron, jalpı 8 elektron bolot. Unutpagılar. İkinci dengelde 8 elektron jaygaşat. Üçüncü dengel 3 dengelçeden turat. S, P, D. S'te 2 elektron, P'da 6 elektron, D'da 10 elektron bolot. Demek bardığı 18 elektron 3. dengel toluk аяктаган болсо, анда 18 elektron болуш керек. 18'e чейин bolot, al аяктаган эмес dengel bolot. 4. dengel 4 dengelçeden turat. 5, 6, 7 dagı 4 dengelçeden turat. S, P, D, F'den. S'te 2 elektron, P'da 6, D'da 10 elektron, F'te 14 elektron bardığın summasını alsak, anda 4. mezgilde 32 elektron boş. 4. dengelde. Maksimalдуу. Demek ağa çeyin dağı bolot 32'den aşık bolбойт. Эми
Муну эстеп калгыла балдар. Акыркы электрондук катмардагы электрондор тышкы деп аталат же сырткы электрондор деп аталат. Негизги топтун химиялык элементтери үчүн тышкы электрондордун саны элемент жайгашкан топтун номерине барабар. Ал эми электрондук конфигурация деген эмне? Электрондук конфигурацияларды мынтип карайбыз. Мисалы үчүн фтордун канча электрону бар, канча деңгээли бар экенин каяктан билебиз. Ошол эле мезгилдик системадан табабыз. Фтордун катар номери 9, демек зарядынын ядросунун заряды дагы +9 экен. Демек 9 протону бар, балдар. Ал эми канча электрон болуш керек? Туура, 9 электрон болуш керек. Канча деңгээл бар экенин каяктан билебиз? Бул фтор экинчи мезгилде турат. Демек 2 электрондук катмары бар. Биринчи мезгилде 2 электрон жайгашкан. Дайыма балдары эстеп калабыз. Ал эми экинчи катмарда биякта 7 электрон бар экен. Бул болсо электрондук формуласы деп аталат. 1s2, 2s2, 2p5. 1s2 деген эмне балдар? Биринчи катмар, биринчи катмарда s эле электрондор жайгашат, ошондуктан s2. Экинчи катмар 2 деңгээлчеден турат дегенбиз, sp-дан. Демек s-те 2 болсо, 7 электрон болуш үчүн p-да 5 болот экен. Ал эми ошол эле электрондорду, демек даражада турган бул электрондордун саны балдар. Биз болсо мындай 4 чарчыларга дагы толтурат экенбиз. Биринчи s-те 2 электрон карама каршы жебе менен белгиленет. Экинчи s2 мынакей бар. 2p5'ti карайбыз эми. 2p электрондор 3 мындай 4 чарчыдан турат, 3 клеткадан. Ал эми 5 электронду биз биринчи бирден жазып туруп, экинчилерин мындай толтурабыз. Демек, фтордун бир жупталбаган электрону бар экен. Или бөлүшүлбөгөн. Демек, бул эмнени билгизет? Бул валенттүүлүгүн, фтордун валенттүүлүгүн билгизет балдар. Ал эми мынтип да жазсак болот. Фтордун сырткы деңгээлинде же болбосо сырткы катмарында же тышкы катмарында деп айттык, 7 электрон бар. 7 электрондун мынакей 7 электрон, мына кызыл менен белгиленген. 2ден жуптан болуп атат, бирөө жупталбаган, мынакей. Бир жупталган, бир жупталган, бир жупталган, бирөө жупталбаган. Ал эми 2 фтор бири-бири менен байланышып, демек, бир фтордун бир жупталбаган электрону бар, экинчи фтордун дагы жупталбаган электрону бар, алар жупташып, жалпы электрондук жупту пайда кылыр. Бул байланыштыруучу же бөлүшүлгөн деп аталат. Ал эми бөлүшүлбөгөн электрондук жуптар булар. Түшүндүк, Демек, фтордун структуралык формуласы фтор 2 атомдон турган химиялык элемент, химиялык зат. Электрондук булутчалардын формасы. Демек, биз айтып кеттик, 4 түрлүү булутча бар. Бул s электрондор, p электрондор, d электрондор, f электрондор деп айтып атпайбызбы? Ошондой эле s булутча бар, p булутча бар, d булутча бар, f булутча бар. Бул булутчалар эмнени көрсөтөт? Бул демек ошол электрондор өтө майда болот балдар. Ошол электрондорду биз болсо мүмкүн болгон жайгашуусун эле билет экенбиз. Ошол мүмкүн болгон жайгашуусу, мисалы үчүн, S булутчалардыкы шар түрүндө болот экен. Демек, ушул кичинекей электрон бир точканы элестетебиз, же бир жерде ушул шардын тегерегинде, ушул аймакта болот экен. Ошондуктан S булутча деп аталат. P булутча болсо гантель түрүндө же болбосо көлөмдүү сегиз түрүндө деп айта алабыз. Демек, ушул аймакта P электрон жайгашат.
D bulutça 2 P же болбосо 2 көлөмдүк сегизден турат экен, же 2 гантелден. Ал эми F 3 гантелден турат. Электрондук булутчалардын формасы. Демек биз айтып кеттик, S шар түрүндө, P гантель түрүндө, D 2 гантель, F 3 гантель деп. Демек биз болсо ошолорду билип, электрондук катмарлардын түзүлүшүн дагы биле алабыз, түзө алабыз. Демек келгиле биринчи мезгилдин химиялык элементтеринин электрондук катмарларынын түзүлүшүнүн схемаларын түзөлү. Анда сутек биринчи элемент, катар номери 1, заряд ядросунун зарядынын саны +1, анткени протон, бир протон бар, ошондуктан ядро кандай зарядталат? Анткени протон бар, жана нейтрон бар, а нейтрон зарядсыз, ал эми протон плюс зарядтаган, ошондуктан ядро дагы плюс зарядталган балдар. Ал эми ошол ядрону тегеректеген 1 электрон, анын электрондук формуласы 1s1. Биринчи деңгэл бир эле деңгээлчеден турат дедик, ал S деңгээлчеси. Ал эми гелийдики 2 электрон 1s2 деп. Ал эми сүрөттөлүшү мына мындай. Электрондук булуттар. Ядро 1 электрондук катмар, 2 электрондук катмар, 3 электрондук катмар деп айтылат. Ал эми биринчи электрондук катмарда 2 электрон, экинчиде 8, үчүнчүдө 18, төртүнчүдө 32 деп айттык. Эми атом түзүлүшүнүн орбиталдык планетардык модели эстейбиз. Электрондук катмар бул атомдун ядросунун тегерегинде айланып жүргөн электрондордун жыйнагы экенин дагы бир жолу кайталайбыз. Неондун атому электрондук катмары толук аяктаган. Бардык электрондор, элементтер балдар, сыртында 8 электрон болсо, бул аяктаган деп атайбыз. Ал эми гелийдики дагы толук, анткени анда 2 эле электрон бар, ошондуктан ал дагы толук деп айтсак болот. Ал эми башка элементтердин бардыгы сырткы катмарында 8 электрон болгонго аракет кылышат. Ошол 8 электронду биз октет деп атайбыз. Эми экинчи мезгилдин элементтердин схемаларын түзсөк, электрондук түзүлүштөрүнө, анда экинчи мезгилде 2 энергетикалык деңгэл бар дедик, же электрондук катмар. Биринчиде сөзсүз 2 электрон болот, экинчиде канча жетишпесе ошончону толуктайсыңар. Мисалы, литийдики плюс катар номери 3, демек ядросунун заряды +3, 2, 1. Ал эми мындай жайгашат. 1 илийдики 2, 1s2, 2s2, S электрондор 1 эле 4 жарчы тартасыңар, P да 3, D да 5 балдар. Азоттуку кийинки биринчи S2, 2s2, 2 P3. 3 жупталбаган электрон бул азоттун валенттүүлүгүн көрсөтөт. Ал эми кычкылтек 6-чы топто турса дагы 6 валенттүү боло албайт. Эмне себептен? Анткени бул жерде электрондук түзүлүшүн карасак, 1s2, 2s2, 2p4 деп турат. 6 электрон тышкы катмарында, бирок максималдуу валенттүүлүгү дайыма 2. 2ден көп болбойт. Эмне себептен? Анткени 2 жупталбаган электрону бар. Демек, жупталбаган электрондун саны балдар анын валенттүүлүгүн, элементтин валенттүүлүгүн көрсөтөт экенин унутпагыла. Же кычкылдануу даражасы. Фтор дагы 7-чи топто турат. Бирок башка элементтердин максималдуу валенттүүлүгү 7-чи топтогу 7 болсо, фтордуку дайыма 1. Демек, фтор дайыма 1 валенттүү. Эмне себептен? Анткени 1s2, 2s2, 2p5, бирок 1 жупталбаган электрону бар болот. Демек, фтор дайыма 1 валенттүү. Неон бул асыл газдарга кирет.